Assalamu alaikum, urmаттуу биздин каналды көрөрмандары. Бүгүн дагы жаңы бир темада ролик чыгарайлы дедик. Бүгүнкү темабыз бүгүн 2025-жыл 25-март күндө турабыз. Мында көрүнүп аткан болсо керек, эми мына дарактарыбыз эми көгөрүп гүлдөштү баштады. Мына өрүкүлдөр гүлдөдү. Бирок аба ырайыны көрүп атасыздар, кечеден бери жамгыр жайып атат. Бүгүн дагы жайды, азыр эми токтоду. Эми мындай учурдан эмне кылыш керек? Арыларды сыртта уже бал жок. Өрүкүлдөн эми кичине келишти баштады эле, ал жамгыр андагы жууп бирди. Эми азыр аларды маткабыздын эми жакшыраак тууш үчүн, көбүрөөк тууш үчүн, анан арыларыбызды күчөтүш үчүн, анан тезирээк көбөйүш үчүн сироп берип турушубуз керек. Эми бул сиропту биз 200 грамм кичинеден беребиз. Бул сиропубуз ошо развитие үчүн берилет. Бул бал болбойт, асал болбойт, аны ар кечтер өзү жакшы билет. Ани сироп берсе эле асал сироптон кылынып атат экен деген туура эмес бир түшүнүк болбосун. Эми ушул ролигибиздин аягында сиропту кантип даярдаганыбызды дагы көрсөтөбүз. Эми көп ар кечтер бул сироп берүү учурларын көрсөтпөйт. Себеби сироптон бал кылат экен деген туура эмес түшүнүк болуп калат деп ойлошот окшойт. Бирок азыр март учурунда азыр медовый сезонго анча бар. Ошондуктан азыр берип аткан сиропубуз арынын развитиясы үчүн бериле турган сироп. Эми биз сиропторду биз мындай эле жөнөкөй эле баклажканы кесип эле ичине чөп салып, аны мына чөп арылардын ошол сиропко батып калбаш үчүн коюп коебуз. Ушул баклажкаларга беребиз. Азыр бирөөнү силерге куюп атканыбызды көрсөтөбүз. Мына ушундай бирөөнү көрсөттүк силерге. Эми ушинтип бардыгына бир кылып, эми бир кылып бербейбиз. Арынын күчүнө карап, мисалы үчүн 7 рамкаликтарга ошого жараса, 4 рамкаликтарга ошого 10 рамка болсо ошого жараша, көп азына карап, арыны күчүнө карап, сиропторубузду дагы ошол размерде беребиз. Эми роликте аягында айтканыбыздай кантип даярдаганыбызды дагы көрсөтөбүз.